Пиелонефрит болуш үчүн бизге инфекция анан воспаление керек. Мына уретра кыска болот, задний проходдун микрофлорасы биздин зара чыккан канал аркылуу кирип, анан табарсыздан мочеточниктен өттүрүп бөйрөккө өтүп кетет. Температура аябай чоң болот, кыйналасыздар, белиңиз ооруйт. Эң эле көп жана кездешкен бел оорулары менен кездешип келишет. Бөйрөктүн ириңдеп кетип, сепсиске алып келип калышы мүмкүн. Саламатсыздар урматтуу биздин биринчи байлык ден соолук подкастынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү подкастты мен Авиценна клиникасынын башкы дарыгери Мамет Азим уулу Мамет мырза алып барам. Бүгүнкү биздин подкасттын коногу Амантур мырза. Бүгүн биз пиелонефрит темасында сөз кылабыз. Саламатсызбы Амантур мырза? Саламатсыздарбы? Пиелонефрит деген бул эмне? Бул эмне? Көбүнчө пациенттер келгенде бизде УЗИден же мисалы үчүн бел ооруганда айыкпаган бел оору деп эсептешет. Негизинен анан көбүнчө жана суук тийгенде же мисалы үчүн душка кирип чыгып сууктанып калгандан кийин бел оору башталганда ошону пиелонефрит деп эсептейт. Бирок ал туура эмес. Эмнеден? Анткени пиелонефрит бул инфекционно-воспалительный оору деп эсептелет. То есть пиелонефрит болуш үчүн бизге инфекция анан воспаление керек. Инфекция сөзсүз түрүндө и воспаление жана бөйрөктүн тканында паренхимасында воспаление болгондо ошондо пиелонефрит деп айтсак болот. Анатомияга кайрылсак, мисалы үчүн суук тиет деп айтып коет эмес беле бээде. Суук тийиш үчүн бөйрөккө эмне кайсы органдардан өтүш керек? Биринчиден жана териден өтүш керек, андан кийин подкожно-жировой слой майдан, булчуңду өтүш керек, анан жана околопочечная клетчатка деп коет, жана бөйрөктө айланган майдан өтүш керек да, андан кийин бөйрөккө жетиш керек. То есть почти мындай невозможно деп айтсак болот да. Анан көбүнчө адамдар пиелонефритти башка оорулар менен адаштырып кое алышат. Мисалы үчүн жана миалгия же невралгия ошол. Пиелонефрит болуш үчүн бизге инфекция керек, воспаление керек. Ошол. Ошол инфекция келип ошол жерге түшүп, ошол жерде сезгенибизүү керек. Эң туура. То есть анда деле пиелонефрит бул жана өзгөчө жалгыз практически невозможно деп айтсак болот да. Бул көбүнчө пиелонефрит башка оорулардын осложнениясы болуп келет. Мисалы үчүн жана аялдарды айтсак, аялдар статистика боюнча 4-5 эсе эркектерге караганда ооруйт. Эркектерге практически болбойт деп айтсак деле болот да, мисалы үчүн. Анан пиелонефрит эмне үчүн аялдарда көбүрөөк болот? Жана анатомиялык жактан кайра эле анатомияга кайрылсак, жана уретра кыска болот, анан задний проходко жана жакын болгондуктан задний проходдун микрофлорасы биздин зара чыккан канал аркылуу кирип, циститке алып келет. Анан кийин цистит деген эмне? Жана табарсыздын сезгениши, анан табарсыздан мочеточниктен өттүрүп бөйрөккө өтүп кетет. Ошондо бизде жана цистит осложненный пиелонефритом деп айтсак болот. Же мисалы үчүн башка учурларда жана кан аркылуу келет. Жана кулак, мурун, может жана бир башка денебиздин башка жерибизде очаг болгон болсо, кан аркылуу келип туруп бөйрөктү сезген калышы мүмкүн. То есть как отдельный өзгөчө оору болгону бул аябай редкий деп айтсак болот. Жана уретра деп айттыңыз. Уретра деген бул жана сийдик түтүкчө эмеден мочевой пузырдан баштап ошол бөйрөккө чейинки турган сийдик түтүкчөсү уретра болуп эсептелинет. Ошол аял кишилерде бул кыска болот. Ошондуктан инфекциянын түшүү жолу бул инфекциянын жетишине шарт түзүп берет. Эң негизги жолдор бул биринчиден жана 95% айткандай восходящий путь деп коет, жана ылдый жактан зара чыккан каналдан баштап табарсызга, табарсыздан мочеточникке, мочеточниктен бөйрөккө өткөн. Экинчи путь бул аябай редко жана осложненный же мындай особый группа пациентов болот. Жана сахарный диабет менен иммунодефицит же иммунитетти түшүргөн дарыларды ичкен пациенттерде и дагы бир особый группа жана кош бойлуу аялдарда кездешип калышы мүмкүн. Ошол.
Пиелонефрит оорусунун кандай түрлөрү бар? Пиелонефритти негизи азыркы көбүнчө адамдар острый анан хронический деп эсептеп жүрүшөт. Бирок азыркы моментте хроническийди мындай дүйнө жүзү боюнча эсептебей калган да. Бул пиелонефритти айткандай эле жана осложненный же неосложненный деп бөлсөк болот. Неосложненный пиелонефриттин то есть кандай айтсам, бул жана терибизде сыздок чыкканда деле кандай болуп башталат? Биринчи терибиз кызарат, андан кийин сыздок пайда болот. Ошондой эле бөйрөктө жанагы инфекция киргенден кийин биринчи жана инфильтрация деп коет. Инфекция мененчи. Анан ошондон кийин эки жолу болот. Же осложнение болуп кетет, же сиз убагында келип лечение алып калган болсо, то ошондо уже лечение болуп кетет. Ошондуктан жанагы мисалы үчүн осложнение алып келиш деле өтө кыйын. Эмне үчүн? Потому что өзү неосложненный пиелонефрит өтө оору деп айтсак болот да. Негизинче температура аябай чоң болот, кыйналасыздар, белиңиз ооруйт, кусасыңар кээ бир учурларда, ошондой. Жана осложнение дегенде жана карбункул же жана бөйрөктүн ичи сыртында ирим пайда болот деген эмени айтсак болот. Мындайча айтканда, ошо оорунун белгилери мындай курч пайда болгондун негизинде оорулуулар сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылганга мажбур болот, Ооба, сөзсүз кайрылыш керек, потому что жана оорунун симптомдору өтө күчтүү болот деп айтсак болот. Анан ошондой эле пиелонефритти аябай оңой да башка оорулар менен адашканчы. Жана мисалы үчүн бел оорулары менен аябай көп адаштырышат, позвоночниктин оорулары менен, жана женский половой орган, панкреатиттер менен, же мисалы үчүн кээ бир учурларда даже нижний долевой пневмония деп деле айтышат экен да. Эмне үчүн? Анткени жана эң мындай общий симптомдор окшош болот да ушул ооруларда. Температура, лихорадка, слабость. Мисалы үчүн ушул айтылган көп ооруларда деле бел деле ооруп калышы мүмкүн. Анан не обязательно биз адамда бел жакта биздин бөйрөктөн тышкары жана нервтерде өтөт, булчуңдарда өтөт. Анан жана интоксикация болгондо мисалы үчүн миалгия деп коет го, ошол менен аябай көп адаштырышат. Анан, конечно, бул пиелонефрит айткандай эле жалгыз келбейт. Кээ бир учурларда бул пиелонефрит башка оорулар менен чогуу кездешип калышы мүмкүн. Ошол учурларда сөзсүз жана специалистке кайрылып, мисалы үчүн пиелонефрит анан дагы бир башка оору менен чогуу кездешип калса, биз сөзсүз башка смежный специалист менен сүйлөшүп, леченияны тактап, бир чечимге келтиргенге аракет кылабыз. Түшүнүктүү. Бул ооруну аныктоодо кандай ыкмаларды колдоносуздар? Азыркы учурда бул ооруну аныктоонун өтө эле жеңил деп айтсак болот. Өтө эле жеңил, өтө безопасный, безболезненный деп айтсак болот да. Анын ичинде жана УЗИ, экинчиден жана сөзсүз общий анализ, кандын анализдери, зааранын анализдери керек. И жана анамнез деп коет, бул өтө важный нерсе. Көп ооруларда ошолорду чогуу бириктирип туруп диагноз койсок болот. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Авиценна клиникасында ушул пиелонефрит оорусун так аныктаганга бардык шарттар барбы? Авиценна клиникабызда ооба бүт эле бардык инструмент, бардык ыкмалар бар.
Бул ооруну аныкташ оңой, айткандай. Самый главный жана башка оорулар менен адашып кетпеш керек да. Айткандай эле жана көбүнчө азыр мисалы үчүн бир 90% бейтаптарыбыз башка оорулар менен адашып келип калышы мүмкүн. Эң эле көп жана кездешкен бел оорулары менен кездешип келишет да. Ошонун айырмаларын айткым келип атат. Ошол бел оору менен пиелонефриттин айырмасы эмне болот? Көбүнчө жанагы бел оорунун кандай айтсам белгилери бул кыймыл аракет кылганда оорунун күчөшү же мисалы үчүн комфортно, удобный бир положенияда болгондо жеңилдеп калышы мүмкүн. Бул бел оорунун эң мындай основной белгиси деп айтсак болот. Мисалы үчүн бөйрөктүн оорулары өзгөчө жана пиелонефрит бул постоянно ооруп тура берет. Ал жанагы себепти, причинаны алмайынча ошол калыпта бир уровеньде ооруп тура берет да. Анан экинчи белгиси жана белдин оорулары по ходу нервов кетет да, то есть өйдөдөн ылдый кетет. Бөйрөктөн бутка, жамбашка кээде мындай стреляющий боль деп коебу, же мындай чувство онемения даже болуп калышы мүмкүн. Бөйрөктүн оорусу бир эле жана бөйрөк жакта, то есть кабырганын ылдый жагында эле ооруп тура берет, белгиси болот. Ошол. Анан пиелонефрит айткандай эле сөзсүз мындай 3 симптом болот, сөзсүз. 3 признак деп айтсак болот да. Биринчиден жана общий симптомдорду айтсак болот, жана температура, лихорадка, анан экинчиден жана бел жак оорусу, андан кийин үчүнчү жана зааран анализдеринде өзгөрүштөр болуш керек, сөзсүз. Жана инфекция менен воспалениянын белгилери болуш керек. Ошол эң 3 главный показатель болуш керек. Түшүнүктүү. Пиелонефрит ооруларында кандай дарылоо жүргүзүлүш керек? Дарылоосу эң эле основной азыркы учурда консервативный лечение. Оңой эле, даже жана неосложненный пиелонефритти айтып кетпедимби, аны даже жатыш деле кереги жок. Больницада үйгө барып, дары дармектерди алып, жөнөкөй эле оңой лечение алса болот. Мисалы үчүн осложненный пиелонефрит болгон болсо, ал жана айтып кеткендей эле көбүнчө сахарный диабет же иммунодефицитный состоянияларда болгон болсо, ал пациенттердики жана осложнение болуп калышы мүмкүн. Же мисалы үчүн тубаса, аномалия мочевыводящих путей осложнение болуп калышы мүмкүн. Ал учурларда жана нагноение болуп кеткенде, бөйрөктө нанчок, жара пайда болгондо, ошондо хирургический метод болуп калышы мүмкүн. Бул аябай редко, но тоже болуп калышы мүмкүн. Ал ыкмак деле бизде бар, лечение кылса болот. Эгерде амбулаторный же болбосо клиникада жатып дарыланууга дагы бардык шарттар түзүлгөн. Ооба, бизде бардык шарттар түзүлгөн. Айтып кеткендей эле, пиелонефрит кээде жалгыз эмес, башка оорулар менен кошо келип калышы мүмкүн. Ошол кездерде мисалы үчүн биз башка специалисттер менен чогуу жаткызып, толук лечение кылганга бизде толук шарттар бар. Ал жерде жалаң уролог дарыгерлери эле эмес, башка дарыгерлер дагы сиздер менен чогуу иштешет. Ооба. Биздин клиникабызда мисалы үчүн айтып кеткендей эле жана башка ооруларда хирургический оорулар, гинекологический оорулар же башка смежный специалисттердин оорулары менен чогуу пациент келип калган болсо, биз ошондо чогуу специалист менен бир тактика леченияны түзүп, дары биздин урологический дарылар, ал специалисттин дарылары бири-бирине мешать этпегендей кылып түзүп, толук лечение кылганга шарттарыбыз бар. Бул ооруну алдын алуу жолдору айтып өтсөңүз. Айтып кеткендей эле, пиелонефрит бул көбүнчө
башка оорулардын осложнения деп айтсак болот. Аялдарда көбүнчө жана цистит башталып туруп, андан кийин пилонефритке өтүп кетип калышы мүмкүн. Цистит эмне үчүн пайда болот? Ал жанагы анатомический айткандай эле бир особенностьтор бар. Кыска уретра, анан жана задний проходдун жакын жайгашкан жери болуп калат да. Бул жерде сөзсүз таза кармаш керек. Экинчиден, мисалы үчүн силерде башка оорулар болсо, мисалы үчүн сахарный диабет же жана кош бойлуу аялдар учурларда бул жана постоянно наблюдение болуп көрүнүп, эң основной ооруну өнөкөт осложнение кылдырбай кетсе, ошондо өтө оңой эле болот. Жана көбүнчө адамдар суук тийгенди деп айтышат да. Бул жана пусковой механизм деп коет. Конечно, ал жагынан деле өзүнү сакташ керек, перегревание, переохлаждениядан сак болуш керек. Суюкту көбүрөөк ичиш керек. И айткандай эле эң эле главный эле аялдарга тазалык, гигиена сакташ керек. И жана көбүнчө аялдар жана заараны өз убагында кылбай толук табарсыздык менен жүрө беришет экен. Андан дагы мындай алыс болуш керек да, то есть убагында бошоп туруш керек табарсыздыкты. Заараны өз убагында чыгарып туруп, бул дагы өз убагында чыгарып туруш керек. Оорунун бирден бир алдын алуу себептерине кирет, Ооба. Эгерде пилонефрит оорусун дарылабай жүрө берсе, кандай коркунучтарга алып келиши мүмкүн? Айткандай эле ушул дарылабай мындай байкабай калыш аябай кыйын пилонефритте. Но андай деле учурлар болуп калышы мүмкүн. Ал учурларда эмне болуп калышы мүмкүн? Бул жанагы воспаление болуп, ошол воспалениядан кийин если лечение кылбай жүрө берген болсо, жана рубец, фиброз деген болуп калышы мүмкүн. Биз билгендей эле жана бөйрөктөгү эт бул мындай өзгөчө функциясын аткарат да, то есть канды фильтрация өткөзүп чыгарып турат. Рубец бул жанагы ошол бөйрөктүн этин замещать этет, то есть алмашат да ошол. Ошол кездерде бөйрөктүн функциясы деле азайып калат ошол кезде. Ошондо биздин эң мындай корккон осложнениялардан бири бул жана почечный недостаточность деп айтсак болот. Жана бөйрөктүн ириңдеп кетип сепсиске алып келип калышы мүмкүн. То есть бул жана инфекция денебизге толук тарап кетип, өтө оор абал деп айтсак болот. Амантур мырза, сизге чоң рахмат. Мен ойлойм, сиздин айтып берген темаңыз дагы биздин көрүүчүлөрүбүзгө чоң пайда алып келет деп. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, эгерде сиздерде кызыктуу суроолор болсо, комментарийга жазып кетиңиздер, же болбосо клиникага кайтылсаңыздар дагы болот. Рахмат, оорубаңыздар.